Ассаламу алейкум ағайын туғандар, урматтуу кыргыз журтчулугу, урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен сіздерге ушундай кайрылуу менен чыгууга аргас болуп отурам. Кечээ менин бир тууган агам, белгилүү саясатчы, коомдук ишмер Нурлан Мотуевдун өмүрүнө коркунуч келтирип, кол салуу болду. Өзүнүн үйүнүн жанында эски борбордук мечитке намаз окуш үчүн чыгып бараткан жеринен 5-6 беттерине маска таанган көркөлөр аркасынан келип, желкиге катуу предмет менен чаап, бүгүнкү күндө ооруканада дарыланып жатат. Ошондо биз өз ой пикирибизди эркин сүйлөй албай калдыкпы? Көчөдө эркин жүрө албай калдыкпы? Мен азыркы мамлекеттин иши жүрүп турган, мамлекеттин ишин түздөп турган конституцияны жазган конституциялык кеңешменин мүчөсүмүн. Биз конституцияны жазганда Кыргызстан өнүккөн, кыйналбаган, чайналбаган, келечекке туура багыт алган мамлекет болсун деп жазганбыз. А бүгүнкү күндөчү көчөдө көркөөлөр жойлоп жүрөт. Эмнеге контролдо коебуз? Биз мындай бардак мамлекет түзүлсүн деп конституция жазган эмеспиз. Эми эртең сүйлөй албай калабызбы? Көчөдө эркин баса албай калабызбы? Уюшкан көркөөлөр биздин баскан турганыбызды контролдоп калабы? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, конституциянын гаранты катары кырдаалды түздөңүздөр. Болбосо Бакиевдин доорунда билесиздер. Окуя кандай өрчүп кетти эле. Аягы эмне менен бүттү? Жыйынтыгы эмнеге алып келди? Билесиңер жакшы. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Демократиялык, мыйзамды сыйлаган мамлекет куралы деп атабыз да. Же кландар башкарган, көркөөлөр башкарган анархиялык системада жашап атабызбы? Ошон үчүн могу Нурлан агама кол салган уюшкан кылмыштуу топту тез арада табасыздар деп ишенебиз. Анткени милицияга уже илинчектери бар. Жеке көзөмөлгө алып, ушул иштин жыйынтыгына чыгарышыңызды мен суранат элем. Биз гүлдөгөн Кыргызстанда жашашыбыз керек. Келечектүү Кыргызстанда жашашыбыз керек. А келечеги бүдөмүк Кыргызстанда мен жашагым келбейт мисалы. Мындай өкүмзордук жакшылыкка алып келбейт. Карапайым элдин анысында чыңалуусу жетерчигине жетип турат. Бардыгыңыздарга рахмат. Кайдыгер карабайсыздар деген ойдомун.